Борбордук Азия таш жазуулардагы акылман ойлордун мекени. Чыгыш менен батыштын акылман ойлорунун ордосу Анатолия. Бир 1995 жылы Борбордук Азия мен Анатолиянын илим билим көпүрөсү болсун деген улуу максат менен Бишкекте Кыргыз-Түрк Манас университети ачылган. Кыргызстан табигый байлыктары менен бирге байыркы тарыхына жана маданиятына ээ, көптөгөн улуттардын башын бириктирип, тынчтык, биримдик жана ишеним тартуулоону менен ынтымакта жашаган өлкө. Кыргызстандын борбору Бишкек Борбордук Азиядагы 9 жолдун тоомунда орун алган шаар. Улуу жибек жолунда жайгашкан Бишкек бүгүн өтө тездик менен өнүгүп бара жаткан заманбап жогорку окуу жайлардын шаары болуп эсептелет. Кыргыз-Түрк Манас университети 6 өлкөдөн келген тандалма профессордук академиялык курамы бар 14 өлкөнүн атуулдары билим алган абройлуу эл аралык жогорку окуу жайы. Түркмен халкынын атынан, уйгур халкынын намыдан, Казак элинин атынан, Моңгол синдирүүмүз, Tamamı Mardin Afganistan, Azerbaycan halkı adından, Bütün Özbek halkıdan, Azerbaycan'ın adından, Türkiye adına, Kırgız elinin adından bugünkü Noruz bayramımızlar menен Türk dünyasının çın dilimden tuttayım. Түрк дүйнөсүнө көпүрө болуп келе жаткан Кыргыз-Түрк Манас университетинде 9 факультет, 2 институт, 4 жогорку мектеп, 1 кесиптик жогорку мектеп, 6 илим изилдөө жана практикалык борборлор түзүлгөн. Университетте Кыргызстандан, Түркиядан жана түрк тилдүү боордош мамлекеттерден келген жаштар билим алышат. Мунун бардыгы Борбордук Азияда алгачкы жолу курулган кампуста заманбап мүмкүнчүлүктөр, жагымдуу шарттар менен ишке ашырылат. Кыргыз жана түрк тилдеринде билим берилген университетте мындан тышкары орус, кытай жана англис тилдери үйрөтүлөт. Студенттер такшалуу максатында Түркия, Россия, Кытай жана Борбордук Азиядагы боордош мамлекеттерге, башка чет өлкөлөргө жиберилип турат. Кесиптик чеберчилигин арттырган университеттин бүтүрүүчүлөрү учурда 27 өлкөдө эмгектенишет. Кыргыз-Түрк Манас университетинин академиялык жамааты жана студенттери Кыргызстандагы эң ылдам интернет инфраструктурасы, китепкана жана окуу борборлору аркылуу дүйнөнүн маанилүү маалыматтар топтомунан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, дистанттык билим берүү системасы аркылуу өз адистиги боюнча дүйнөнүн алдыңкы академиялык окутуучуларынан сабак алып, өз дүйнөсүн, билимин байыта алышат. Университет эл аралык стандарттагы заманбап технология менен жабдылып, студенттер изилдөөгө ылайыкташтырылган компьютердик лабораторияларда, тамак-аш технологиясынын жана инженердик факультеттин борбордук изилдөө лабораторияларында, анимациялык лаборатория менен театр сахналарында практикалардан өтүшөт. Университеттин жаңы технологияга негизделген факультеттеринде жана жогорку мектептеринде эл чарбасына мыкты адистерди даярдоого толук шарттар бар. Университетте Түркия Республикасынын премьер-министринин фондунун жардамы жана Түркия телерадио компаниясынын колдоосу менен түзүлүп, алдыңкы моделдеги технология менен жабдылган заманбап телестудия түрк калктарынын ортосундагы мамилелерди жакшыртууга өз салымын кошууда. Студенттерди Манас ФМ радиосунда жана телестудияларда профессионал медиа кызматкери катары даярдоого толук шарттар бар. Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги түрк дүйнөсүнүн оркестри түрк калктарынын музыкалары менен репертуарын байытууда. Билим алып жаткан студенттер университеттин турмуш тиричилик комплексиндеги ашканадан ден соолукка пайдалуу тамак-аш менен камсыз болушат. Студенттер эң мыкты деп саналган жайлуу, заманбап жатаканаларда жашашат. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери 7 күн 24 саат бою студенттердин ден соолугуна кам көрүп, көзөмөлдөп турушат.
Жыл бою коомдук маданий жана спорттук иш-чаралар менен коштолгон кампуста жашоосун өткөргөн студенттер өздөрү башкарган студенттик клубтарда өздөрүн кызыктырган тармактар боюнча чыгармачылыктарын өнүктүрө алышат. Кыргыз-Түркманас университети Кыргызстанда акысыз билим берүү менен бардык студенттерге стипендия төлөп берген жалгыз жогорку окуу жай. Түркиядан келген студенттер Юрткур тарабынан берилген стипендия жана кредит алуу мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалана алышат. Кыргыз-Түркманас университетинде билим берүү программалары ар кандай академиялык иш-чаралар Болонья процессине ылайык ишке ашууда. Чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайлар, мекеме жана илимий борборлор менен кызматташуунун натыйжасында көптөгөн долбоорлор, окутуучу жана студенттерди алмашуу программалары иштеп жатат. Кыргыз-Түркманас университети коомчулукка кызмат көрсөтүү принциби менен Кыргызстандын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүүсүнө өз салымын кошуу максатын көздөйт. Билим берүү, илим изилдөө жана практика борборлору бир канча факультет, институт жана жогорку мектептер үчүн иштеп, университеттин орчундуу кызмат көрсөтүү инфраструктурасынын негизги бөлүгүн түзөт. Кыргыз-Түркманас университети эки өлкөнүн жемиштүү кызматташтыгын тирек кылып, билим берүүдө, илимде эл жаралык деңгээлдеги борбор болууга дайыма умтулат. Кыргыз-Түркманас университети менен